Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе математика сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз силер менен мисал, маселе иштейбиз. Сабагыбыздын максаты силер өз алдыңарча ойлоо жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Дептерге эрежени сактап, туура, так жазуу көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Ошондой эле тактыкка тарбияланасыңар балдар. Анда көңүлүңөрдү бургула балдар. Маскара посттор көрсөткөн мисалдарды чыгаргыла дейт. Жооптор боюнча алардын ар биринин баш кийимдерин тап. Кайсы баш кийим ашыкча дейт. Бул сүрөттү карасаңар балдар. Маскара посттордун ар биринде карточкалары бар экен, Ошол карточкадагы эсептерди эсептеп тапсаңар, ошол сан кайсы сан чыкса, мисалды аткарганда, ошол сан бул маскара посттордун баш кийимдеринде болот экен. Ошондо кана азыр ар бириңер ойлонуп, эсептеп тапкыла. Кайсыл баш кийим, кайсыл маскара посттун кийими, баш кийими экенин, Андан сырткары кайсы баш кийим ашыкча экен, эмне себептен ашыкча болуп калды? Кана изденип, дептерибизге жазып, жоопторун табабыз балдар. Экинчи тапшырма. Балатыда 3 кызыл шар илинип турат. Сары шарлардын саны дагы ошончо. Балатыдагы шарлардын саны канча болуп калды? Кана балдар эсептейбиз, биз? Канча болсо ошончо дегенди биз билебиз, Эгерде балатыда 3 кызыл шар илинип турса, сары шарлардын да саны ошончо болсо, анда сары шарлардагы канча болот балдар? 3 болот. Туура балдар. Анда балатыдагы шарлардын саны канча болот? Биз кошуу амалы менен табабыз балдар. Дептерге жазууда маселенин шартын, анан чыгаруусун, суроосун жазып, жообун жазып коебуз дептерге. Эми балдар, биз кесиндини жана сынык сызыктын ар бир муунунун узундугун сантиметр менен чене. Балдар, биз узундуктарды математика сабагынан сызгыч менен ченейбиз дегенбиз, Узундук чембирдиктеринен сантиметр экенин билебиз. Кана анда эмесе сызгычыңарды алгыла дагы, дептериңерге ушул кесиндини жана сынык сызыкты сызасыңар. Дегенде кесинди канча сантиметр болгонун, сынык сызыктын ар бир мууну канча сантиметрден экенин сызгыч менен ченеп билип аласыңар дагы. Андан кийин гана дептерибизге сызабыз балдар. Андан кийинки тапшырма ойлон, изден, тап деп аталат балдар. Кана ар бирибиз өз алдыбызча ойлонуп, изденип, бул мисалдарды аткарабыз. Мисалы, бул жерде кайсы 3 сандын суммасы 7 болот деп атат, Мына, мен стрелка менен көрсөттүм балдар. 1, 2, 3. 3 сандын суммасы 7 болуш керек. Биринчисин мен айтып берейин. Мисалы, биринчи кошулуучу 3, экинчи кошулуучу 2, үчүнчү кошулуучу 2 десек. 3 менен 2'nin суммасы 5, 5 менен 2'nin суммасы 7 болот балдар, Туура. Эми силер өзүңөрчө дептерге мен айтып берген мисалды жазгыла. Андан сырткары ылдыйкы кайсы 3 сандын суммасы 8 болорун жана кайсы 3 сандын суммасы 9 болорун таап дептерибизге жазабыз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе дептерге жазып тапшырмаларды аткара баштайлы балдар.